Өзүңүзгө тамактын жакшысын салыңыз. Мен жаштыгымда эстейм, апам саарлап тамак жебейт эле, эрте. Анан тамактын да еттүүсүн жакшыраагын бизге берет эле, атама берет эле. Айтайын деген урмансыз, сыйсыз болуп каласыз. Өзүңүзгө кылган мамилеңиз өзгөлөрдөн кайтып келе турган мамиле да. Ата дагы өз ордунда апаңа боло берет дейт да. Боло берет, буга боло берет деген сөз кандай жаман сөз, билесизби? Өзүңүзгө да эл катары салыңыз тамакты. Балдарыңызга да эл катары салыңыз тамакты. Бүгүн ушундай апалар бар. Жаштыгына ушу балдарым үчүн деп жашайт. Андан кийин балдары керегинен артык жашоону аларга кылып берет. Бул деген өзүң жебей кой деген эмес. Өзүңүз да жешиңиз керек. Неге дебейсизби, урматтуу мекендештерим? Себеби самолетко чыксаңыз, авиа кырсык боло турган болсо, эң биринчи өзүңө жардамды көрсөт, тиешелүү маскаларды так, тиешелүү бражилеттерди ки, андан кийин жаныңдагыларга же балаңа же бирөөгө жардам бер дейт да. Эмне ушундай? Эртең өзүңүз жебей ичпей жүрө берип кичине ооруп каласыз, анан балдарыңыз да тууган урукта баардыгы энергиясы, убактысын, акчасын сизге беришке туура келет. Ошондуктан өзүңүздү сүйүңүз, өзүңүздү урматтаңыз. Апалар, өзгөчө апалар. Апалар балам деп жүрүп өзүн унутат. Ошондуктан апалар сураныч дагы, өтүнүч дагы, кээде бул талап дагы болуп калсын, өзүңүздү сыйдаңыз, өзүңүздү сүйүңүз.